Саламатсыздарбы, урматтуулар? Бүгүнкүнүн дүйшөнү Гапар Мадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат бүтпөс китебинен бүгүнкү өтүлүүчү темабыз эстетикалык тарбия. Өзүн өзү тарбиялоодо дагы бир маанилүү багыт инсандын эстетикалык аң сезиминин, табитинин, керектөөлөрүнүн, ой толгоо, баалуулуктарынын, идеялар, көз караштарынын, жүрүм-туруму, манера, мамилесин тарбиялоого багытталган тарбиялык процесс. Жаштар баардык ишти сулуулук эрежеси менен окуу, иштөө, жашоо, сүйлөө, тамактануу, кийинүү, отуруп туруу, көпчүлүктүн, коомчулуктун алдында өзүн алып жүрүү, сүйлөшүү, кызматташуу, жашоодо эстетиканы талап, эреже, принцип, идеяларына ылайык иштеп, жашап, мамиле кылууга тарбиялануусу. Анда баардык иште сулуулук, татыналык, жарашыктуулук, чен өлчөм, илберинки, келишимдүү, ылайык дал келүүчүлүк, сулуулук талаптарына ылайык жашоого тарбиялоо зарыл. Баскан турганы, башкалар менен мамилеси, сүйлөшүүсү, окуп, иштеп, олтуруусу, тышкы келбети, кыймыл аракети баардыгы башкалар суктана турган, жарашыктуу, чырайлуу, айланадагылардын абазын келтире турган даражада татына болуусу жетиштүү. Ал үчүн табигаттагы, айлана чөйрөдөгү ишмердүүлүктөгү, буюмдардагы, искусство маданияттагы сулуулукту көрүп, таанып, кабылдоого үйрөнүү керек. Музыка, ыр, бий чыгармалардагы сулуулукту байкап, кабылдоого, баалоого тарбиялануу зарыл. Өзүнүн жашаган, иштеген айлана чөйрөсүн тазалап, тартип, сулуулук эрежеси боюнча сактоого, кийген кийимин, пайдаланган буюмдарын да эстетикалык табит менен башкалар суктана турган кылып алып жүрүүгө үйрөнүү. Башкалардын жүргөн турганы, сүйлөгөн ишмердүүлүгүндө манерасындагы сулуулукту, жарашыктуулукту көрө билип, башкаларга жакшы мааниде суктана билүүгө үйрөнүү. Эстетикалык тарбияда сулуулукту сезип баалоо жакшы. Бирок эң башкысы өзүңдө, ишмердүүлүгүңдө, айлана чөйрөдө ошол сулуулукту жарата билүүгө, аны сактап, өнүктүрүүгө өзүн өзү тарбиялоо маанилүү. Чындыгында табигат, айлана чөйрө өзү Кудайдын жаратуусу менен сулуу да, сыйкырдуу да болуп турат. Көпчүлүк адамдардын жүрүш-турушу, кийгени, сүйлөгөнү, баардык ишмердүүлүгү сулуулукту чагылдырып турат. Ошолордун баардыгы сулуулукту көрө билип, ага суктана билүүнүн өзү да эстетикалык тарбиянын маанилүү бөлүгү. Эстетикалык жактан тарбияланган адам шыктанып жашап, жасаган иши менен башкаларга да эстетикалык рахат тартуулайт. Мына ушунун өзү дагы эң кымбат сапат. Баардык ишти эстетикалык сулуулук эрежеси менен жасаган адам чарчап чалыгууну, тыныгууну билбейт. Өзү жасаган иш башкаларга рахат берүүсүн сезип, чарчап чалыкпай шыктанып иштей берет. Эстетикалуулук бул модалуу, кымбат, элден өзгөчөлөнүп жашоо, иштөө, кийинүү эмес. Бул жөнөкөй, жупуну, табигый, жарашыктуу жана пайдалуу жашап, иштеп, кийинүү. Мына ушуну менен өзүн өзү тарбиялоонун багыттары темасындагы эстетикалык тарбиялануу менен тааныштык. Сиздер менен мен, Абдикамалова Айпер Оразалиевна болдум, Жалал Абад облусу лидерлер мүчөсү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.